Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 58-сессиясынын жогорку деңгээлдеги сегментинин ишине катышты. Байсалов белгилегендей, Бириккен Улуттар Уюмунун бийик трибунасынан кыргыз-тажик мамлекеттик чек-ара сызыгы биротоло макулдашылганын жарыялап, бул окуяны дипломатиянын жана саясий эрктин тарыхый салтанаты деп аталды. Мындан тышкары 31-мартта Худжантта Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан башчыларынын тарыхтагы биринчи 3 тараптуу саммитин өткөрөөрүн жарыялады. Минкап төрагасынын орун басары соңку жылдары Кыргызстан адам укуктарын коргоодо, мыйзам үстөмдүгүн бекемдөөдө олуттуу прогресске жетишкенин, бул масштабтуу реформалардын аркасында мүмкүн болгондугун айтты. Ошондой эле уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү адам укуктарын коргоонун маанилүү инструменти болуп калганын, анткени ал мамлекеттик институттарды бекемдеп, сот адилеттигине болгон ишенимди арттырып, ар бир жарандын коопсуздугун камсыз кылды, деди. Байсалов өз сөзүндө Палестинада кырдаалга дагы өзгөчө көңүл буруп, дүйнө коомчулугун адилеттик үчүн чечкиндүү аракеттерге чакырды.